Бийлик аткаминерлерди кара тизмеге киргизүүнү пландап жатат. Министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга ишке алууга тыюу салган кара тизме түзүүнү пландап жатат. Мындай демилге 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча бекитилген планда жазылган. Үстүбүздөгү жылдын 4-кварталында мурда коррупция же мамлекеттик муниципалдык мүлктү уурдоо менен байланышкан кылмыштар үчүн соттолгон адамдарды кызматка алууга тыюу салган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу каралган. Мындай чектөө соттуулугу жоюлгандарга да тиешелүү болот. Ошондой эле кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүп, аны баарына ачык жарыялоо пландалууда. Бул реестрге киргизилгендер да кайра кызматка дайындалбайт. Мындан сырткары жылдын 2-кварталында мамлекеттик кызматтарга барууга белсенген талапкерлерге коюлчу квалификациялык талаптардын долбоору иштелип чыгаары жазылган. Булак Спутник чекиткейжи. Мадумаров: биз үчүнчү күч бар деп айта беребиз, бирок ким экенин айтпайбыз. 24-январда Жогорку кеңештин комитети Украинанын элчиси кызматына Идрис Кадыркуловдун талапкерлигин карап колдогон эмес. Кечээ 25-январда президент Садыр Жапаров аны элчи кылып дайындаган. Бүгүн 26-январда Жогорку кеңештин жыйынында буга депутаттар каршы пикирлерин билдиришти. Анда депутат Балбак Төлөбаев: акыркы күндөрү оппозиция менен бийликти чабыштырып, Жогорку кеңеш менен президентти кагыштырган күчтөр барбы деп калдым. Кечээги комитеттин чечимин сындырды. Президент менен комитеттин чечими башка болуп калды, деди. Депутат Адахан Мадумаров үчүнчү күчтөр ким экенин айтуу керектигин билдирди. Эки бийлик бутактарын кагыштырганга кызыктар күчтөр бар деп сүйлөгөндөн кийин биз карашыбыз керек. Биз үчүнчү күч бар деп айта беребиз, бирок ким экенин айтпайбыз. Эгерде Жогорку кеңеш күчүндө турган конституция дейсиңерби, эски дейсиңерби, Жогорку кеңештин 6-чакырылышы саламаттыкты сактоо министрине ишенбөөчүлүк көрсөттү. Бирок Жогорку кеңештин пикири менен эсептешкен киши жок. Бул мага жагат, иштей берет деген позиция менен кетип жатат. Элчиликке кетип бараткандарды кылдат кароо керек. Бул мамлекеттин жүзү болот, деди Мадумаров. Булак Супер чекиткейжи. Шакиев: мындан кийин элчиликтерди алып келбегиле, ыңгайсыз абалда калдык. Мындан кийин элчиликтерди парламентке алып келбегиле, президентти да парламентти ыңгайсыз абалга калтырдыңар. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев парламенттин жыйынында билдирди. Эгерде ушундай болоорун билсеңер, элчинин талапкерлигин парламентке алып келип, макулдук керек деп сунуштабай эле койсоңор болмок. Бул силердин катаңар. Ушундай кадамыңар менен парламент менен президентти ыңгайсыз абалга калтырып жатасыңар. Мындан кийин анда бир дагы элчини парламентке алып келбегиле. Дагы ушундай кайталана берсе эмне болот? Төрага сиз дагы бир нерсе деп коюшуңуз керек. Коомчулук түшүнбөй жатат. Парламент бирди, президент бирди айтып жатат. Демек, бул парламент чимкирик парламенттен эч кандай айырмасы жок экен. Президент парламентти укпайт экен деген талкуулар болуп жатат коомчулукта. Тышкы иштер министрлигинин да жоопкерчилигин караш керек. Мындан кийин мындай окуя кайталанбасын, деди депутат. Президент Жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Алмазбек Абытов депутаттын сөзүнө кошулуп, мындай окуя экинчи кайталанбаарын убада кылды. Туура айтасыз, мыйзамдарга инвентаризация жасалып жатат. Кийинки жумаларда кирип калат. Сиз айткандай, мындай окуялар экинчи кайталанбайт, деди. Булак репортер чекиткейжи. Шамурза Бөрөкулов: НПОлор Кыргызстанды чайкап, демократиянын жамынып арам ойлорун ишке ашырууда. Булар Кыргызстанды чайкап, демократия дегенге жамынып алып, арам ойлорун ишке ашырып жатышат, деди бүгүн 26-январда Nazar News маалымат агенттигине жарандык активист Шамурза Бөрөкулов. Шамурза айке, кечээги жагдайдан улам соц тармакта НПО менен батыштан каржыланган маалымат булактарынын тизгинин тартыш керек деген пикирлер айтыла баштады. Бул аша чабуу эмеспи? Мен андай ойлорду айтып жаткандарды аша чабуу эмес, тартипке чакыруу деп түшүнөм. Бир-экөөнү жакшылап жазага тартып койсо, калгандары тынчыйт. Тартип болбосо тынч жашоо болбойт. Булар Кыргызстанды чайкап, демократия дегенге жабынып алып, арам ойлорун ишке ашырып жатышат. Ошон үчүн тизгиндерин тартыш керек. Булак Nazar News чекит.org. Мен да адаммын, ооба моюнга алам, мен да кээде ойлончумун. Эмнеге Садыр Жапаров, АКМ же Текебаев менен иштешпейт? Эмнеге такылдаган Америкадан окуп келген, Польшада окуп келген кыйын журналисттер турса, пресс катчысын ошолордун бирине алмаштырып алып тыкыйып иштей бербейт? Эмнеге тиги саясатчыны албайт? Эмнеге таза кадр жок дей берет?
Эми барып түшүндүм. Таза кадр деп кимдерди айтып жатканын. Таза кадр деген көрсө Россия Федерациясынан же АКШдан акча алып ошолорго байланып калбаган кадр экен да. А мен ойлоп жүрбөйүнбү, таза кадр десе мамлекетке кол салбаган, жебеген кадрлар деп. Көрсө делдейип, мамлекетти тоноп, бирин-бири ишке киргизип, биринен бири пара алгандан башканы билбегендер алда канча коопсуз тура. Көрсө алардан 1000 эсе коркунучтуулар бар турбайбы? Текшерсең таптаза, тилинен чаң чыгат. Жакшылап лупа менен карасаң, бирине АКШдан, бирине Россия Федерациясынан акчалар сууда эле агылып келип жаткандар. Мен да ойлоп коем, булардын оокаты жокпу, эмне эле ар дайым ажылдашып көчөдө эле жүрүшөт депчи. Көрсө алар ошол ар кай жерден ажылдаганы үчүн менин түшүмө да кирбеген айлыктарды алышат турбайбы? Алган айлыктарын акташ үчүн алардын кылган иши ызы-чуу салып, улам бир бийликти оодарып жатып, мамлекетти чачыратыш керек турбайбы? Алардын миссиясы такыр башка турбайбы? Көрсө анын баарын Садыр Жапаров өз көзү менен көрчү турбайбы? Канча жыл өзү ошол оппозицияда жүрүп, ошол эле өзүнө окшогон оппозиционерлердин кимиси кайдан каржыланаарын, кимисинин кандай максаты бар экендигин көргөн экен да. Кимиси эмне максат менен ызы-чууну бийликти самап жаткандыгын билчү экен да. А мен байбоо жаным, аларды таза дегенимчи. Мен деле Алинин Матраимовдун миллиондору деген видеосун көрүп таасирленгем да. Ал ишине АКШ баа берсе таң калгамчы, суктанганымчы. Көрсө Али кийин билбедимби себебин. Дордой соодасын солгундатуу үчүн казактардын пайдасына иштеп берген тура. Баарынан да таң калганым, булар офисине кайдан акча алып төлөшөт. Ошончо журналисттерди кантип иштетет дегенимчи. Көрсө кептин баары бул жакта экен да. Бактыбек Калмаматовду вице-министр болуп жардам бер десе телпейип тетири басканынын себеби да ошондо турбайбы? Ананчы 45 000 сом айлык алып бир мамлекеттин жүгүн мойнуна арткыча экрандын артынан 2 рет ажылдаса эле алат турбайбы ал акчаны? Бактыгүл Иманбек кызы. Кара Балта шаарында коомдук тамактануучу жайдын кызматкерлери менен кардарлардын ортосунда чырчыгып, бир адам бычакталып каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жөнөтүлгөн. Милиция коомдук тамактануучу жайдын кызматкерлери менен тамактануучу жайга келгендердин ортосунда чырчыгып, ал мушташка чейин жеткенин аныктаган. Алдын ала маалыматтарга караганда, мушташтын катышуучуларынын бири бычактан алган жаракатынан улам каза болуп, дагы бир жаран жаракат алган. Каза болгон адамдын аты жөнү такталууда деп жазылат билдирүүдө. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, жаңжалдын катышуучулары райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Окуянын бардык жагдайлары иликтенип жатат. Керектүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери уланууда деп билдиришти облустук милициядан. Булак Супер Чекиткейжи.